Bizdeki jokken 35 6. Jokken ecemki 35 4 ken. Sizdeki 36 6 ken jokken. 8-iyundan авиакаттамдар жанданат. Кыргызстанда 8-iyundan баштап ички авиакаттамдар жанданат. Бишкек Ош багытында күнүнө бир жолу учууга уруксат берилет. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Анын айтымында авиакаттамдарды уюштурууга өзгөчө талаптар болот. Эске салсак, коронавируска байланыштуу ички каттамдар 25 марттан токтотулган. Булак ЖВ Медиа. Бала бакчалар 5-iyundan иштей баштайт. Кыргызстанда бала бакчалар 5-iyundan тарта иштей баштайт. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов бүгүн билдирди. Жеке бала бакчалар санитардык талаптарды аткара ала турганын далилдеп, ишти жандантууга жекече уруксат алышы керек. Саламаттык сактоо министрлиги атайын алгоритмдерди иштеп чыкты. Өзгөчө тартип болот. Ар бир бала бакчаны даярдаган жергиликтүү бийликтен түзүлгөн комиссия жеринен карап чыгат. Ар бирине жекече уруксат берилет, деди Боронов. Коронавирус пандемиясына байланыштуу бала бакчалар 19 марттан тарта карантинге жабылган болчу. Булак ЖВ Медиа. Оштогу айрым кафелерде санитардык талаптар сакталбай жатат. 27 май күнү Ош шаарындагы эң ири ашкана жана кафелердин санитардык абалы текшерилди. Анын жыйынтыгында санитардык эрежелер жана талаптар толук сакталбаган кафелердин ээлерине 3000 сомдон айып пул салды. Бул тууралуу Ош шаардык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Салтанат Орозбаева билдирди. Анын айтымында тамактануучу жайларда кардарлар 2 метр аралыкты сактап, ар бир столго антисептик коюлуп, мындан сырткары кире бериштерге да антисептик каражаттар орнотулушу керек. Ушундай кырдаалда эл түшүнүү менен кабыл алып, коомдук тамактануучу жайларда талаптарды толук аткарса, өзүнүн ден соолугуна коркунуч болбойт эле. Аны менен бирге кафе-ресторандардын ээлери да талаптарды сактоого тийиш. Тилекке каршы кээ бир ишкерлер талапты толук аткарбай жатат. Негизи тамактануучу жайларга 50 адамга чейин кабыл алууга уруксат. Бирок 50 адамга уруксат берилген деп орундуктарды жакын коюп жаткандар да болуп жатат. Учурда бардык ишкерлерге санитардык эрежелер жана талаптар көрсөтүлгөн. Баракчалар тапшырылып, кардарлар көрө турган жерге чаптап коюу сунуш кылынды, деди Салтанат Орозбаева. Булак турмуш KG. Туристтер Ысык көлгө эч кандай тоскоолдуксуз кире алат. Былтыр чет элдик туристтерден $613 миллион киреше түшкөн. Пандемияны эске алганда быйылкы кирешенин 40-60%-нан куру каларыбыз күтүлүүдө. Ысык көл облусуна кирип бара жатканда туристтер үчүн эч кандай тоскоолдук жаралбайт. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов билдирди. Негизи туристтик объектилерге барууда эч кандай тоскоолдуктар болбойт. Учурда көлгө кирип бара жаткандагы балыкчы шаарындагы пост тууралуу көп сурап жатышат. Биз мурда каралган бардык чектөөлөрдү алып салдык, бирок туристтин дене табы ченелет жана кирип бара жатканда автоунаа тууралуу маалыматтар катталат, деди Жаманкулов. Ошондой эле ал ар бир туристтик объектиге санитардык талаптар коюлат. Алар тууралуу жакынкы күндө белгилүү болот. Жаманкуловдун айтымында былтыр чет элдик туристтердин $63 миллион киреше түшкөн. Пандемияны эске алганда быйылкы кирешенин 40-60%-нан куру каларыбыз күтүлүүдө. Булак Спутник KG. Москвада карантин коронавирустун вакцинасы табылмайынча созулат. Москва шаарында COVID-19 пандемиясынан улам коюлган чектөөлөр илдеттин вакцинасы табылмайынча улана бермекчи. Бул тууралуу шаар мэри Сергей Собянин маалымдады. Мэрдин айтымында чектөө чаралары коронавирустун вакцинасы табылмайынча созулмакчы. Ошондой эле шаар мэри май айында вирустан каза тапкандардын саны мындан ары да өсөөрүн болжоду. Өзүн сактоо режими санитардык чектөөлөр вакцина чыккыча созулат. Күн сайын 2-3 миңдеп оору жуктурган учурларды каттап жатабыз. Ооруканага жаткырууну азайтканыбыз менен оор абалдагы бейтаптар көбөйүүдө, дейт Собянин. Булак Фабула KG. Бала багып алгысы келгендер үчүн атайын сайт ачылат. Өткөн жумада биздин тагдыр рубрикабызга бала алсырап алгысы келген жарандын купуя каты жарыяланган эле. Аталган макала жары көргөндөн кийин көп окурмандар бала асырап алуу ниети бар экенин айтып чыгышты. Асырап алуудагы документ иштери жеңилирээк болсо деген ниеттерин билдиришкен эле. Мында ушундай бала багып алууну каалаган жарандар үчүн Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги бала асырап алуучуларга кызмат көрсөтө турган электрондук портал иштеп чыкты. Маалыматка караганда аталган порталда ата-энеси баш тарткан балдардын саны, жынысы, жашы жана улуту тууралуу маалыматтар жайгаштырылат. Аталган сайттын ачылышы бүгүн 29 майда өтөт. Балдарды өлкөбүздүн жарандары бардык аймактарда онлайн көрсө болот. Андан тышкары бала асырап алууну каалаган адам ошол эле портал аркылуу Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин аймактык бөлүмүнө арыз менен кайрыла алат. Багып алгысы келген бала менен жолугушуу үчүн жана аны асырап алуу боюнча электрондук түрдө уруксат алса болот. Булак Фабула KG.
Өзбекстан Тажикстан менен чек араны делимитациялоо жана демократиялоого 296,3 миллион сом каралган. Учурда Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешкен мамлекеттик чек араны делимитациялоо боюнча иштер жүрүүдө. Кыргыз-Өзбек чек арасын кесип өткөн сызыктын жалпы узундугунун 95% өз ара макулдашылды. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын кесип өткөн чийменин жалпы узундугунун 60% өкмөттүк делегациялар тарабынан өз ара макулдашылды. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана декларациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын 38 отуруму, топографиялык жумушчу топтун 47 жолугушуусу, укуктук маселелер боюнча жумушчу топтун 21 жолугушуусу өттү. 2020-жылдын башында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана декларациялоо боюнча 2 жолугушуу болду. Биринчиси 21-25 январда Бишкек шаарында жумушчу топтордун деңгээлинде өттү. Экинчи жолугушуу 21-22 февралда Баткен шаарында өкмөттүк декларациялардын деңгээлинде болду. COVID-19 пандемиясынан улам жаңы жолугушуулар өткөрүлө элек. Тажикстан Республикасы менен чектешкен Баткен облусундагы бир катар калктуу конуштарда объекттерди куруу жана жер ресурстарын пайдалануу сындуу талаш тартыш маселелери чыгып, белгилүү бир чыңалуу байкалууда. Жергиликтүү бийлик органдары укук коргоо органдары менен биргеликте калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Булак элдик медиа.